Саламатсыздарбы, бизде бүгүн конокто Хайит Айкынов, Баткендин шаардык аксакалдар сотунун төрагасы, анан данакер десек болот да, жана медиация боюнча көп нерселер жасап жүргөн адам. Бүгүн мына Бишкекте жанагы бүткүл улуттук диалог деген чоң конференция болуп атат, ошого катышканы келгенсиз. Рахмат сизге, бияка бизге келип эметтик маек куруп берейин дегениңизге. Медиация кандай болуп атат? Жаңы түзүлгөн нерсе, туурабы? Ооба. Кандай болуп атат? Баткенде ишке кирип атат да. Медиация мыйзам 17-жылы жазылып, 18-жылы февраль айынан баштап ишке кирди. Ошонун бери медиацияга негизги кадрларды даярдоо, окутуу процесси жүрүп жатат. Мен өзүм дагы 19-жылы окуп калдым. Окуп, анан октябрь айынан баштап иштеп баштадым медиатор катары. Медиатор өзү бул тараптардын чыр-чатакты тараптардын өзүнүн аракети менен медиатордун жардамы менен чечилүү жолу болуп эсептелинет. Сотко жеткирбей. Сотко жеткирбей. А медиацияга кимдер кайрыла алат? Жарандар өздөрү тергөө учурунда соттун бардык эмесинде, тепкичинде аткарууга алынган чечимдер дагы кайрылса боло берет. Мунун артыкчылыгы көп. Эми азыр убакытка эметкенде эң биринчи материалдык, аякта жанагындай болушу мүмкүн, акча сөзсүз бар да, баягы айып пулу бар, башкасы бар. Бул жерде андай болбойт. Экинчиси убакыт. Сотко биринчи жолу барып, экинчи жолу барып, экинчи станция, үчүнчү станция деген жок. Үчүнчү материально. Ошонун баары материально акча анчалык коротулбайт. Эң негизгиси психологический. Биздин элибизде соттошкон деген жакшы сөз эмес да. Соттошуп жүрөт, анан соттолгон деген деле ал кала берсе мына мамлекеттик кызматта дагы башка бир кызматтарда соттолгондор ишке алынбайт да. Ал жакшы сөз эмес. Ошонун ушу эгер медиация жолу менен чечиле турган болсо, ал ошондой соттолду деп аталбайт. Эң негизги эки тарап тең өздөрүнүн кызыкчылыгын кайсы бир деңгээлде мүмкүн мунасага барганда эме болушу мүмкүн, экөөнү тең утуп чыгат. Сотто бирөө утулат, бирөө сөзсүз утулат. Бирөө утат, бирөө утулат. Бу жерде андай жок. Бу жерде андай жок. Тараптар өздөрүнүн позициясынан ушул кызматташып отуруп, орток пикирге келип, орток чечимге келип, эки тарап тең уткан бойдон чыгып кетет. Абдан жакшы. Канча ушундай данакерчилик деп койсок болот дейм медиацияны. Канча ушундай ишке катышып, сиз мисалы үчүн мен өткөн жылы 2020 жылы райондук соттон өзү 35 ушундай иштерди жөнөттү мага. Бир нерсени айтып коюш керек. Сот эгер тергөөчү жөнөтсө, келиш мажбурий келет. Сөзсүз келиш керек. Медиациялык макулдашууга баруу же барбоо ал ыктыярдуу. Ошо мага 35 жөнөткөн адамдын 22сине мен медиациялык макулдашуу түзүүгө жардам бердим. Жарымынан көп. Жакшы көрсөткүч. Биз ошондой эле айрыкча азыр сот системасы менен жакшы иштешип атабыз. Алар айтып атат, реальный жардам болуп атат деп. Биз билебиз да, бир жергиликтүү соттордо 2 эсе, 3 эсе нагрузка болуп атканда. Азыр эми кичине көбөйүп калды, ошондой болсо деле, ошо жарандык иштерди, анан жоруктарда мисалы үчүн бирөө менен мушташа койду, же болбосо бир кандайдыр бир зыян келди, же жол кырсыгы болду. Ошолорду деле сот жөнөтсө, же сотко чейин жөнөтсө, биз аларды өздөрү эми бул кесип, профессия, бул кесиптин да өзгөчөлүгү бар. Ошого даяр болуп барса, жыйынтык жакшы чыгат экен. Аксакалдар сотунда кандай болду эле? Аксакалдар сотунда баса медиация азыр
Misal üчүн Баткен областын алсак, Кызылкыяда, Кадамжайда, Баткенде, Лейлекте, ушул район центрлеринде бирден экиден гана эмебиз бар. Ошол күбөлүгү бар, сертификациясы бар адистерибиз. Данакерлерибиз бар. Калган элдин 80-90% көпчүлүгү эмеге жетпей, айылда эмесинде кыйналып атат да, ошону чече албай. Анан сотко кайрылып, соттон анан келгенде анан бул соттор айтып атат, медиациялар баргыла деп айтып атат. Ошол айылда дагы эле аксакалдар соттору пайдасы тиет. Кайрылса, ошолордун деңгээлинде чечиле турган маселелер болсо, аны караса болот. Бирок мен эми башта Аксакалдар сотунун төрагасы катары ошол милиция менен иштеп жүрдүм. Азыр ошонун кандайдыр бир бөлүгү уже медиация жолу менен чечилип атат. Айырмасы кандай бул? Айырмасы Аксакалдар сотунда дагы баягы биздин сот системасындай кылып чечим кабыл алынат. Чечим кабыл. Аны бирок иш жүзүндө айылдарда биз аны жанагындай Аксакалдар соту жараштырып коет деп көбү ушинтип түшүнөт. Ооба, туура, көбү учурда алар деле жараштырат. Бирок анда кандайдыр бир мыйзам бузуучулук андай болсо, аларда дагы жана штрафной санкциялары бар да, мыйзамда бар ал. Ошол жагынан бир аз бул жерде андай эч кандай штраф жок. Ал жерде бирөөнү күнөөлөсө болот. Болот. Аксакалдар сотунда. Ооба, сот кадимкидей 3төн кем эмес адам болуп өтүп, алар угуп, анан чечимге келип, анан чечим чыгарат. А бул жерде макулдашуу болгондо да эки тарап тең макул болгон эме деңгээлге жеткен учурда түзүлөт. Бүт жалгыз эле Баткен шаарында эмес, Лейлекте бар. Жок, сиз иштеген мисалы үчүн Мен иштеген шаар менен райондо ушул 2 жылдан бери мен өзүм эле иштеп келе жатам. Өзү медиаторду жарандар тандап алыш керек. Ошо сотто биздин область боюнча 13-14 эмени медиатор күбөлүгү бар, медиаторлордун тизмеси бар, телефондору бар. Кайрылса болот. Бирок шаарда, райондо мен болгондуктан ушул мага эле кайрылышат. Азыр жакында бир долбоордун негизинде ынтымактуу жашоо долбоору деп эмеден Лейлектен бир айыл өкмөтү, Сумбула, Баткенден Суу башы айыл өкмөтү, Кадамжайдан Бирлик айыл өкмөтүдөн, анан шаардан 3төн жаңыдан ушул медиацияга окуттук. Аларга сертификат бердик, күбөлүк дагы бердик. Алар ушу 1 жылдык медиациянын долбоордун алкагында 1 жыл октябрга чейин алар ошо медиациялык кызматыны акысыз ошо долбоордун эсебинен өткөрөт. Окуу өзү негизи ал акылуу. Акча төлөп окуш керек. Мисалы үчүн шаарларда 17 000, райондордо 15 000 ушундай өзүнүн тарифи бар. Азыр биз ошолорду эметип, мүмкүн болушунча ошол жергиликтүү эл көбүрөөк жашаган, чыр чатак көбүрөөк жерге ошондо өздөрүндө медиатор, данекер болсун деп ушундай долбоор аткарылат. Бул Кыргызстан боюнча. Долбоорду ким каржылайт? Долбоорду Alert International деген бир эл аралык уюм бар. Ушул уюмдун каржылоосу менен медиаторлордун улуттук медиация борбору деген уюм ишке ашырып атабыз. Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Ошондой нерсе. Андан тышкары сиз адам укуктарын коргоочусуз. Ооба. Мен кызмат абалыма байланыштуу мурдараак бир 2008-10 бир 2 жыл ашыгыраак, андан кийин 13-жылы бир 4 жыл, 5 жыл акыйкатчын Баткен областындагы өкүл, ыйгарым укуктуу өкүл катары иштедим мен. Ошондуктан мен көбүрөөк анан 1-2 ушул эл аралык уюмдарда ушул укук коргоо жаатында долбоорлорду иштеп калдым эле. Ошол бойдон мен ушул тармакта дагы өзүмдүн жараша эксперттик билимим бар. Бүгүнкү конференция жөнүндө айтсаңыз, кандай жактыбы, кандай уюштулганы, канчалык адам катышканы, бир топ уюмдар катышып атат. Эң биринчи максаты өтө жакшы.
Бул жарандык коомго дагы, бийликке дагы. Бийлик экөөнүн ортосунда бир аралык бар. Ушунан мынау жарандык коомдун, мына жергиликтүү элдин көйгөйлөрүн көп учурда жетпей калат. Жетсе дагы башка бир бурмаланып жеткен болушу мүмкүн. Ошого бир аянтча майдан түзүп берди бүгүнкү жыйыныбыз. Албетте бул жерде эми 3 секцияга эметип жанагындай коопсуздук маселеси, экологиялык, анан чек ара маселеси, ушундай секцияларга бөлүнүп, эми себеби аны бул форумдун жыйынтыгында бир жыйынтыктоочу бир документ кабыл алып, ошо тийиштүү мамлекеттик органдарга сунуштоосу керек. Бул максаты ошондой. Туура азыр түшкө чейинки эмеде бир топ модератор эмелердин, спикерлердин маалыматтарын уктук. Айрыкча мени да өтө эметкени мына Майлы суу шаары өтө радиоактивдүү, зыяндуу шаар катары дүйнөлүк рейтингде 3-орунда турат дейт. Биринчиси Нагасаки эменин Япониядагы, экинчиси Чернобыль, үчүнчүсү ушу биздин шаар болчу. Бул биз аларды билебиз, ошончолук эметкен, өтө чоң катастрофа болгон. Но Майлы сууда ошончолук деңгээлде катастрофа экенини көпчүлүгүбүз маани бербейбиз дагы. Бүгүн ушул мүмкүнчүлүк болуп, өкмөттүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катышты. Байсалов Эдил Жолдубаевич катышты. Жакшы АКШ да өзүнүн пикирин айтты. Анан Жогорку кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Касымалиев Аида Камчыбековна катышты. Жакшы, формат жакшы. Болгону ошону эми талкуулап, тактап, сунуштарды, так сунуштарды иштеп чыгып, анан эң маанилүүсү менин оюмча ошону канчалык ишке ашат. Ким ушул сунуштарды ким угат, ким өзүнүн ишине ошону кошот. Аткаруусу жөнүндө ушундай форматтагы же башка форматтагы бирөө жарым айтабы ушунун жыйынтыгын. Биздин өзү негизги бийлигибиздин мен оюмча кемчилиги көбүнчө ушул обратная связь деп коет. Ошол кылган иштердин ошол башта ушул изилдеп, көйгөйлөрдү аныктап, өтө маанилүү, анан экинчиси, үчүнчүсү деп аныктап, приоритеттештирип, анан эметкенден бирок барып ошолор көбүнчө ушу маалымат жок болуп калат. Анан кандайдыр бир эмеде бир ошончолук эме болбосо дагы бир жакшы иш болушу мүмкүн, ошону даңазалап ар түрдүү чагылдырышыбыз мүмкүн. Жана проблемалар эмне үчүн бизде ушул мисалы үчүн чек ара маселеси 20 жылдан бери келатат. Эмне үчүн бизге таза суу ушул 30 жылдан бери келатат. Ошол канча арестен, канча долбоорлор аткарылды. Аткарылган долбоордун результаты барбы? Менин билишимче көбүнчө ошолор натыйжасыз долбоор болуп, акчалар көбүнчө ошо максатсыз пайдаланып кеткен. Ошон үчүн токтотуп койгон да жана Дүйнөлүк банк каржылоо токтотуп койгон да ошон үчүн. Токтотуп койду, туура айтасыз. Алар иликтеди да. Мунусу аткарылды, мунусу аткарылды. Канча 10 проект болсо 5 аткарылып, 5 аткарылбады. Же болсо 6 аткарылбады, 4 аткарылды. Аткарылса да сапатсыз. Мен эсимде бар бир открытие кылып бир таза суунун системасын. Анан ушу чоң адамдар барып ачыш керек экен. Аякта эмелери иштебей калып, анан бензовоз менен сууду куюп коюп, анан ошого эмени көтөргөндө суу бир агып, ошо бойдон токтоп калды, иштеген жок. Кимди алдап атабыз биз өзү? Ошон үчүн бул жерде маселе эки тараптуу. Жанагы элде деле, эл ушу сени көз көрүнө алдап атса, унчукпай отура бересиңби? Токто, бунун жок суу. Кой башка күнкө келе, бүтүргүлө анан кийин десе болот да. Ошонун баарына көз жумуп,
açıp berишken. Ооба. Кол Кол чаап. чаап, лента кыркып, анан мүмкүн чай уштуруп койгондур. Бирок суу жок да. Ушундай бул өтө өкүнүчтүү. Мен эми ушу мамлекеттик бийликте дагы аралашып иштеп жүрдүм. Өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү. 30 жыл өткөндөн кийин ошону эми биз ойлонуп кантип оңдосок, эмне кылсак деп ойлонуп атабыз, э? Азыр бир иликтөөдө биринчи кооп элди сурамжылоо жүргүзсө, биринчи көп ушул маселеде тынчтандырган маселе бул жумушсуздук, анан экинчиси таза суу дейт. Биздин эсибизде бар, бир ажообуз ушинтип, мен ушул Кыргызстандын бардыгын таза суу менен камсыз кылам деген чоң долбоорлорду, проекттерди түзүп. Эчтеме деле жазылган жок го, 3 жыл ичинде. Проблема азыр сураса чыгып атпайбы? Экинчи орунда чыгып атат таза суу. Кайрылы. Бүгүн дагы Байсалов эртең чыгып сүйлөгөндө айтып калды. Мындан ары эмелерди, өкмөт уюмдарды өкмөт каржылайбыз деп. Канчалык сиздин оюңузча жетет каржылоо же кандай болот? Туура болобу, туура болбойбу? Бүгүн ушул өкмөттүк эмес уюмдар өздөштүрүп аткан дейли, ишке ашырып аткан долбоорлордун акчасы өкмөттө жок андай акча. Ал өзү бизде мыйзамдык норма бар, социалдык заказ деген. Ошондой эле ушул жанагы донорлор каржылап бир изилдөө уюштуруп атат, сурамжылоо уюштуруп атат. Ошолор реалдуу жыйынтык алып келсе, ошого жараша чечим кабыл алса болот деп. Ишке эң маанилүүнү чыгарса болот деп. Ошондой эле заказды бийлик, аткаруу бийлиги берсе болот. Норма бар ошону. Бирок ал ушул ийгиликтүү болуп кете албай атат. Да, туура, бүгүн каржылык мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Чектелүү эми кантсек дагы чектелүү. Но бирок ошону бир жанагы ситуацияны өзгөртүп, анан албетте анан ошол эле учуру анан айтабыз биз булар чет элдик донорлордун акчасы үчүн эле донорду эмен эле гранттарды эле өздөштүрүп жеп алыш үчүн эле эметет деп айтабыз. Бирок ал жерде потенциал күчтүү болуп атпайбы? Ошол берген заказды алар ошо талаптарга ылайык аткарып берип атат. Анан алар дагы заказ берип атат. Мамлекетте ошончо болот да. Болот. Заказ бер, экинчисин аткар. Мисалы үчүн, буну мен эметпей калса болбойт. Мына акыркы Баткендеги, апрелдеги куралдуу кагылышуу дейли, статусу ушу күнгө чейин жок азыр. Военный конфликт деп атат го. Военный конфликт деп атат. Ошону азыр жабыркады. Жана күйгүзгөн эми 35 адам өлдү. 36 өлдү. 100дөн ашык үй күйдү. Бир 100дөн ашык адам ар түрдүү жаракат алды. Ошону ушул азыр уже башка бейөкмөт уюмдар уже ошолорго ошол жабыркаган адамдарды кантип реабилитация же болбосо ошол келтирген зыян калыбына келтирүү боюнча уже проекттер жазып ишке ашыра баштады. Бийлик өзү кылса болот эле да ошону. Ошол эле уюмдарга буйртма берсе болот эле, социалдык заказ. Мындай аныктап берген себебин, же болбосо маселени чечүү жолдорун. Ооба, мамлекеттик органдар бар, полномочный деп коелу, ыйгарым укуктуу органдар бар, мисалы үчүн социалдык коргоо органы бар, барып иштесе болот. Бирок бүгүн биздин мамлекеттик структурабыз андай эмеси жок. Бирок жана үйлөрдү куруп берди да. Куруп берди. Ал дагы Кудайга шүгүр. Биздин колдо бар азаматтарыбыз бар экен. Жана өлгөндөргө 36-сына үй салып берди. Мен өзүм көрдүм, жакшы шарттар менен шаарча куруп койду. Түрк туугандарыбыз келип жана үй күйгөндөргө салып берди.
мамлекет жана компенсация деп өлгөндөргө берди, жаракат алгандарга да берди. Бүгүн ошолордун башында эми баарыбыз эле чуркап калдык да. Бийлик деле, бардыгы эле жана жардамчы болду. Жардамчы болду. Мен ушул Кудайга миң мертебе ыраазымын да. Ушул кыргыз элинин ушундай башына түшкөндө бирип кеткендигине өтө ыраазымын. Мен бир нарында досум бар ушул. Тынбай звонить этиптир. Ой, эмне кылайлы биз? Мына райондо мынтип атат, акча чогултуп атат. Келип, ошондо да жанагы көпчүлүгү ошо бийликте уюштуруп аткан, жардам уюштуруп аткандарга кайрылып түздөн түз баары өздөрүнө берип, жардам берип келишти. Азыр мен айтайын дегеним, ошол жанагы жаракат алгандар башта бардыгы барып кабар алып, больницада жатканда, башка да ошолордун айрымдары бир 10дон ашыгы уже инвалидность ала турган деңгээлде жаракат алган. Ошолор бир экөө алып, калганы ала албай атат. Өздөрүнүн укугун билишпейт, комиссияга бара албайт, киргизбейт. Ушул кыска ар түрдүү себептер менен ушул күнгө мына канча убакыт өттү азыр? Жарым жылдан ашык убакыт өттү. Дагы эле ошолор жүрүшөт. Азыр эмне болду? Эл баары чукургат. Азыр барсаң бизге башкача мамиле кылып атат дейт. Башында баары эле чуркаган адамдар бүгүн барса бар, ояка бар, бияка бар. Эмесиге барсаң акча төлөп бар деп атат. Ошону изилдеп, аныктап, эми алар албетте башында ошол мен ошол жерде жашайм да, ошол башта бийликке кайрылган, биз давай биз коргоого барабыз деп. Эч ким укпай койгондон кийин анан өз алдынча барганда алар. Барып анан ошо жана 36-сы баткенде бир 37, 33 өлүп калды. Алар эми жөн эле барган жок да, мекеним деп барды да эми. Крайный эметке алганда дагы. Коргойм деп барды да. Мүмкүн туура эмес бардыр. Бирок ошол мекенчилдиги менен барды да. Ошолорго бүгүн жанагындай мамиле өзгөрүп калыптыр. Ошого мен бүгүн азыр эми секцияларда айтамын, бирок Байсалов болгондо өзүнө дагы бир суранайын дедим эле. Ошого өзү жеке көзөмөлүнө алып бир жардам берип коюп. Сураштырса чыгат бардыгы. Больницага келип дарыланган жерде учету бар, өздөрүндө учету бар, учет бар бардыгы. Мунун канчасы группа алды, мунун канчасы албады. Эмне үчүн десе чыгат. Азыр менин оюмча ушул жакын арада ошолорго жанагы бир эмени Ошто жанагы границага тиешелүү жерде бир эмелерди, үйлөрдү көчүргөн. Ошолордун документтерин даярдоо, ошолорго консультация, юридический консультация берүү, ушул жергиликтүү бийлик аткаргандыктан эмелер жанагы Мамасалиева Гүлгакы деген бир эме бар Ошто. Ошонун уюму уюштуруп берди да. Юридический консультация берди, документтерин жасап берди. Эмеде бийликте аткаруу бийлигинде аны ыйгарым укуктуу органдар бар да. Алар антылбай атат. Аны аяка барып, бияка барып деп жанагындай эме кылат. Бюрократ. Азыркы эмеде дагы ошондой кылса болот. Ошолорду азыр ушул мен оюмча бирөөлөр жазып атат. Ошолорго жардам көрсөтүү боюнча биринчи юридический консультация, экинчи жана эмелерди, документтерди эметип, алар мен угушумча бирөөсүнүн башында дали окно черептен ичине кирип калган, ала албай турат. Ушундай да учурлар бар, Бар. Биздики убактыбыз бир 5 мүнөттөй калыптыр. Бүгүнкү жыйын жөнүндө айтсак, мисалы үчүн мына Төлөкан Исмаилованын Бир Дүйнө Кыргызстан деген уюму уюштуруп атат, 30 жылдын ичинде мына жарандык сектор деп коелу, жарандык коом аябай дүркүрөп өсүп, бай эле ушундай бир биригип баары чогуу аракеттенгендей болуш керек эле. Бирок 30 жылдан кийин ушу биригиш керек дегени эмне үчүн мындай бир мурдагы дем азыр жок? Баштагыдай Баштагыдай жок азыр. Ал Эдил Байсалов жана
коалицияны мисал келтирип кетти. Ошол мезгилдеги чыныгы мен да иштеп калдым ал жерде. Шайлоого көзөмөл жүргүзүү өтө жогору деңгээлде болуп, эл аралык уюмдар таанып, башка чет элдерге да биздин байкоочуларды чакырып жүрүштү да ошол мезгилде. Азыр жок. Бул негизи жарандык кооп өнүккөн. Биздин ушул Орто Азиядагы мамлекеттердин арасында биздин мамлекеттин бир күчтүү ресурсу десек болот, жарандык кооп жогору. Аны эч ким тана албайт, аны признание болгон. Ошол ресурс да бул эми. А жерде байкасаңыз, ушу күчтүү кадрлар көбүнчө ошол жакта жүрөт. Күчтүү кадрлар, аналитиктер жүрөт, түзөн-түз аткаруучулар жүрөт ошол жакта жүрөт. Анан таза адамдар жүрөт. Аякта андай шылуундук кылганга болбойт. Ошону жана Зайнидин Курманов айтты, жана бийлик, бизнес класс и жарандык коом. Ушуну бириктирип иштеткенге мүмкүн мына бийлигибиздин улам алмашып атканыбы 30-жылда мына өзүңүз билип, мына 3-чү жолу алмашып атты. Болгондо да күч колдонуп жагам мен. Ошолор дагы таасир берип атат окшойт. Анан кандайдыр бир деңгээлде бийлик орустарда свято место пусто не бывает. Бая элдин ишенимини алыш үчүн барып эле мынтип эметпей, аны надо завоевать, аны кадырга ээ болуш керек. Кадырга ээ болуш керек да. Ал боштондук турса, аны барып жок, бу болбойт деп чектөөлөрдү коюп, мындай кылып күч пайдаланып, эме кылса болбойт да. Эл көрүп турат да. Ошон үчүн ушул жарандык коомдун потенциалына бийлик көбүрөөк пайдаланса болот. Жарандык коом тараптан дагы мындай кемчиликтер кеткен сыяктуу. Аны да Байсалов айтпады, мындай курулай айласындай берип, бербестен кызматташыш керек дегендей кылып. Туура айтасыз. Бул эки жактуу болуп калды. А жерде дагы ушул эмелерде акыркы мезгилде жанагы ошо жарандык коомдагы өзүнүн миссиялары бар, уставында жазылган. Ошол миссиялардан чыгып болсо дагы жанагы донордун кызыкчылыгын көздөп калып аткан учуру бар. Донор ушуну монтип жасап бересиңби десе, өзүнүн эмесинде анчалык туура келбесе дагы ошону жасап берип атат. Кээ бир уюмдар, эми баарын айтса болбойт анда. Ошентип алар дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн аброюн төмөндөтүп, анан ошо сынга кабылганы да бар а жерде. Бая кызыкчылыктардын эмеси байланыштуу болуп атат. Анын үстүнө мына Акаевдин учурунда эле жана коалицияны айтпадыбы Байсалов? Биринчи коалициянын башчысы Төлөкан Исмаилов болгон, андан кийин Эдил Байсалов болгон, Ашура Ахунова, кийин Байсаловдон кийин. Ошол эле мезгилде бийлик атайын аларга атаандаш кылып, жанагы бейөкмөт уюмдардын ассоциациясы деген түзүп, экөөнү кагыштырып салбадыбы? Бул саясат. Саясат. Анда тарыхы көп. Негизи ошол жана айтам, өздөрүнүн табигый жөндөмдөрү жетпеген жерди жанагындай ар түрдүү жолун күчкө салуу, иплас жолу менен ушу майтарып, жанагынтип өзүнү өдөйрөөк көрсөткөнгө аракет кылган учурлар бар да. Аны биз билебиз эми, жарандар деле көпчүлүгү билет. Бирок андай эмес, таза, эки тараптуу, тең укуктуу кызматташуу, калыс кызматташуу болсо, менин оюмча жалпы кыргыз эли утат эле. Убактыбыз да аяктап калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Хаит Айкынов болду. Баткендин шаардык аксакалдар сотунун төрагасы жана данакерчи деп коюп. Данакер десек деле болот го, данакерчи дебейли. Медиатор. Данакер ооба. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.